Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 30 июнь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын чыгыш түштүгү Енесай конушунда жүрөм. Туғандар ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Алматика көчөсүнүн жана Алматика көчөсү менен жана Енесайга кирип кеткен көчөнүн кесилишинде турам. Бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу ушул жерден түз кирип 9-көчөгө түшүп 261 дарекке барсаңыздар, ошол жерде жайгашкан. Жалпы аралык ушул жерден 300 метр көргөздү. Яндекс карта 9-көчө 261 үй. Анан бул жерден көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын көптөгөн бурчтарына чейин барышат. Түз чыксаңыздар, Аламедин базарына деле анчалык деле алыс эмес. Жана бир аз түшүп объездной менен мындайына барсаңыздар, Дордой базарына деле жакын болот. Кааласаңыздар, Енесай конушунун ичинен деле Дордойго барсаңыздар болот. Жана ошондой эле Енесай конушунун өзүнө Ош базар тараптан жана башка Бишкектин бурчтарынан 3 маршрутка ал жактагы Култегин көчөсүнө чейин барат. Бул жака Алматин көчөсүнөн дагы андан башка көптөгөн маршруткалар өтөт тугандар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өздөрүңүздөр комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Мына ушундай углойдо бурчта бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Магазин кылып жетсеңиздер деле ыңгайлуудай көрүнөт. Бул түндүк чек арасы бул жерде, түштүк чек арасы бул Пескоблок бүткөн жерге чейин болуп калат. Анан сиздер Алматия көчөсү менен түз келип Култегин көчөсүнө түшөсүздөр, андан 9-көчө менен кирип келсаңыздар, мондай балдар ойногон аянтчаны көрө аласыздар. Ошол аянтчанан кийинки үй бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй болуп калат. Жанында мынакей мечит деле бар. Мечитке жамаат менен намаз окусуздар, ар дайым жетишесиздер тугандар. Үйдүн жанында эле экен мечит. Мектеп боюнча айтсак, бул биринчи көчө жакта мектеби бар, садиктери бар тугандар, алар деле жакын жерде жүрүп барып келгенге болот. Жана ошондой эле бир 100 метр деле эмес, бир аз 50 метрде бассаңыз, ал жакта Култегин көчөсүнөн маршруткалар өтөт. Бишкектин көптөгөн бурчтарына 3 маршрут өтөт. Балдарыңыз окууда окуса же Бишкектин кайсы бир бурчтарына барса, бат эле үйдөн чыгып маршрутка түшүп кете алат экен тугандар. Мынакей бул көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай Пескоблок менен забор кылынган жана көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Андан ары короосуна кирип, эми калган маалыматтарды берейин тугандар. Мынакей бул короосунун көрүнүшү. Жердин аянты 5 соток тугандар, документтер боюнча кызыл китеп, тех паспорт баары бар экен. Мынакей. Жана айткандай эле үй углойдо жайгашканга байланыштуу магазин ачып иштетсеңиздер деле ыңгайлуу болуп калат. Мынакей. Үй жөнүндө айтсак, узун турасы 13-10 экен. Стенасы топурак кирпич, ылайдан болгон кирпич тугандар. Бышпаган кирпич деп коесуз дагы. Узун турасы 13-10. Жердин аянты 5 соток тугандар. Анан суу, свет бар экен. Канализациянын суусу септикке куюлат. Отопление бар тугандар. Отопление жана электр энергиясы 3 фазалуу экен. Эми азыр биринчи эле болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып бул жакта жер жемшектенген жерлерди, бактарды, анан арты тарабында склад, андай-мындайлар бар экен. Ошолорду да бир чекинен көргөзүп кетем. Азыр биринчи болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Киргенде эле мондай бир прихожка бар экен. Туганда прихожка дейбиз, же жакка навес дейбизби? Ушундай жер бар экен. Литровый стяжка. Анан киргенде эле бул жерде эле стяжка тугандар, мынакей. Кайрылып эме кылсаңыздар, кенен эле машиналар батат бул жака. Мынакей. Бул жагына тапчан коюлуптур. Анан бул мына үйдүн негизи кирүүчү эшиги. Бул жерден киргенде эле прихожка жайгашкан. Мынакей. Дуалдар шпаклевка, пол кафель экен, жана потолок пластика. Чыгыш тараптан мондай чоң терезелер орнотулган тугандар. Анан ушул жерден оң тарапка кайрылып түз бассак, мындай холл жайгашкан. Бул холлдон биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Дуалдар шпаклевка, потолок пластика. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Эми ушул жерден оң тарапка кайрылсак кухня. Окей. Жакта кухня жакшы, ички тарабынан раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Анан тугандар канализация боюнча, канализация акчаларын төлөгөнбүз, быйылкы жылдын күз айына чейин келет деген ойду айтты үй ээси. Акчасын төлөгөнбүз деп айтты. Андан ары түзөтсөк бул жерде ванна, душ, ички тарабынан раковина орнотулуп чыгарган, дуалдары кафель, сылса арестон менен жылыйт, жана потолок пластик экен. Эми андан ары кайра эле холлго чыгып түзөтсөк бул жакта
спальня бөлме. Мынакей. Потолок гипсокартон. Түштүк тараптан чоң терезе орнотулган. Ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары бар туугандар. Дуалдары шпаклевка. Мына ушундай көрүнүшү. Жана ушул эле жерден оң тарапка кирсек бир детский бөлмө бар экен. Мынакей. Потолок гипсокартон. Дуалдар шпаклевка, пол, бул жерде жыгачтан болгон пол, жана түштүк тараптан терезе орнотулуптур. Мынакей, мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле бул жерден бул жакта дагы бир спальня бөлмө бар экен, туугандар, ички тарабы. Дуалдар шпаклевка, чыгыш тараптан терезе орнотулуптур. Азыркы учурда ал жакта үй ээсинин кичинекей баласы уктап атканга байланыштуу мен көргөзө алган жок. Ар бир үй ээлеринин өзүнүн каалоосу туугандар. Ал жактын сүрөтүн сиздер Инстаграмдан базар жок Нижний 312 деп көрсөңүз, издеп таап көрсөңүздөр болот туугандар. Бизде Инстаграм страница деле бар. Ал жакта сатылуучу үйлөрдүн жалаң сүрөттөрүнү көргөзөбүз. Анан кайра эле колго чыгып оң тарапка кайрылсак, бул жакта бир мондай зал. Потолок пластика, дуалдар шпаклевка, чыгыш тараптан терезе орнотулуптур. Ай жок дейт. Түштүк тараптан терезе орнотулуптур туугандар. Андан ары ушул эле жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир мондай чоң зал бар экен. Бул жерде деле дуалдар шпаклевка. Чыгыш тараптан терезелер орнотулган. Потолок гипсокартон туугандар. Ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары деле бар. Окей, мына ушундай көрүнүштө. Эми үйдүн короосуна чыгайын да калган маалыматтарды берейин туугандар. Мен кайра эле үйдүн короосундамын туугандар. Бул үйдүн баасыны $65,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 5 соток, документтер боюнча баары бар, суу, свет бар. Отопление, паровое отопление, суусу, канализациянын суусу септикке коюлат. Жана мектеп жакын жерде, үй угловойдо жайгашкан туугандар. Мына ушундай. Дагы келсеңиздер, толугураак маалыматты өзүңүздөр көрүп байкап алсаңыздар болот. $65,000 сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда туугандар. Жана описанияда. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болсоңуздар, жана ошондой эле кимдир бирөө үй издеп жүргөн болсо, ал кишиге да чоң жардам болот. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар, кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.